Саламатсыздарбы? Биз деген жана рассрочкага үй курабыз да. Башында болгону 50% бересиздер, калган акчаны 20 айга пайызсыз бөлүп төлөп атасыздар да. Анан ушул рассрочканын пайдаларын мен сиздерге көрсөтүп берейин дегем да. Биздин үй жанагы проект өзүбүз чийебиз, строй материалдар ичинде, уста акысы да ичинде да. Анан мисалы үчүн 1 квадрат метри болгону $480 деп коеюн. Ушунун ичине бүт кирет. Проект кирет, уста акысы кирет, строй материалдар кирет, кызыл кирпичтен салабыз да. Эми мисалы үчүн 100 квадрат метр үй салдырам десеңиздер, бул $48.000 болот да. Биринчиден сиздер болгону 24 000 первоначальный взнос берип атасыздар. Калган акчаны 20 айга бөлүп төлөсөңүз, ай сайын болгону $1200 болуп атат да. Анан кээ бир айтат да, ой силердики кымбат экен, андан көрө мен коробка салдырып алам дейт да. Өзүңүздөр билесиздер, коробка бул сөгү да. Аны фундамент куят, каркас менен стенаны көтөрүп туруп, кызыл кирпич менен стенаны көтөрөт дагы и крышасын жаапып болду. Ошентип 1 жыл мурун бир бала бизден консультация алып, white box кымбат болуп калат экен, андан көрө мен коробка салдырып алам деп, коробка салдырыптыр да. Анан 1 жылдан кийин кайра ошол бала келди мага. Ой, көрсө кыйын турбайбы? Мен эптеп мына 1 жыл өттү, коробка салдым, андан ары жылдыра албай атам. Калган отделканы рассрочкага жазайсыңарбы деп келиптир да. Биз жанагы бөлүп фундамент коюп, бөлүп кирпич салып, анан негизи эле ремонтту биз рассрочкага жазабайбыз да. Биз ошо нолдон баштап white box абалга чейин үй курабыз. Анан мисалы үчүн биз нолдон баштап white box абалга чейин үй курганга болгону 3 ай эле кетет да. Сиздер мисалы үчүн өзүмдүн күчүм менен үй салам деп баштадыңар да, ал стройкаңар аз дегенде 2 жыл чоесуңар да, бул 24 ай болуп кетет. Ушул 24 айдын ичинде балким сиздер квартира снимать этишиңер мүмкүн да. Азыр Бишкектин тегерек чети квартираңар бир айда жок дегенде 35 000 сомдук снимать этесиңер да. Элестетиңиз, ушул 35 000ди 24 айга көбөйтүп көргүлө. Мунуңуз 10 айда эле 350, 700, эми 1 миллиондун тегерегине 1 миллионго 2 жылдын ичинде сиздер квартира снимать эткенсиңер да. Эми андан көрө мен сиздерге айткандай 100 квадрат метр $48.000 болсо, башында болгон 24 000 берсеңиздер, калганын бир айда 1200дөн берсеңиздер, өзүңүздүн үйүңүз болуп калат да. Азыр бизде Кыргызда бир аз акча болсо эле той берип атпайбы? Андан көрө той бербей туруп, 2-3 жыл той бербей эле, кой андан көрө өзүмдүн үйүмдү салып алайын рассрочкага деп тууган тушкандарга айтып, давай очередтешип бири-бирибизге үй салып жардам берели десеңиздер, анда ар бириңиздер үйлүү болмоксуңар да. Моундай очойгон акчаны квартплат төлөбөй эле, андан көрө өзүңөрдүн үйүңөргө төлөп үйлүү болуп алмаксыңар. Анан рассрочкага курганда мисалы үчүн бир сумма бекилди да, квадрат метри 480 депчи. 1 жылдан кийин эле сиздер мисалы үчүн коробка салып алып, кийин ремонт кылам десеңиздер, биринчиден материалдар, строй материалдар кымбаттайт, экинчиден уста рабочая сила да кымбаттайт да. Сиздер шарт 3 айдын ичинде салып алып, анан бир аз отопление киргизип алып, майда чүйдө ремонтун жасап алып жашаганыңыздар жакшы да. Ошондуктан сиздер кантип кандайдыр бир кемтик издесеңиздер дагы, бирок мен айткан вариант эң жакшы болуп атат да. Мисалы үчүн кээ бир айтып атат, ой тиги под ключ ипотекага квартира алсам жакшы болот экен дейт да. Анан биринчиден сиз 30% акчасын берип атасыздар да, ипотекада бүтө турган квартираңызды 3 жыл күтүп атпайсызбы? Бул биринчиден. Экинчиден сиз 10-12% процентин төлөп атасыздар да, то есть 10-12% годовых еще пайызын кош берип атасыздар. Ошон үчүн бул жакта мен сиздерге айтып атпайм, во-первых, эч кандай ортомчусуз, эч кандай пайызсыз, анан тигил жерден иштеген жериңен справка алып кел, залогко моуну кой деп эч ким сиздерге айтпайт. Сиз туура ниет менен, жакшы ниетиңиз менен эле келип, менин участкам бар, моунча квадрат метр үй курдурам десеңиздер, биз өзүбүз проектти архитектурага туура келгендей кылып чийип беребиз дагы, өзүбүз строй материалдарды алып келебиз дагы, өзүбүз салып беребиз. 3 айдын ичинде сиздерге нолдон баштап white box абалга чейин салып берип, ачкычын тапшырып коебуз. Ошо white box абалдын ичине негизи эмне кирет? White box деген ак дубал деп которулат да. Анын ичине эң биринчиден проект кирет, экинчиден өзүбүз ошол жерди даярдап туруп фундамент коебуз, анан кызыл кирпич менен стенасын көтөрөбүз, андан кийин тегеретесинен, анан крышаны дагы базальтовый жылуу утеплитель менен жылуулап туруп, анан металлочерепица менен крыша жабылат. Эшик терезелер салынат,
жерге болсо жана сантехникалык трубаларды, суунун трубаларын коюп туруп, анан үстүнө черновой чашка беребиз. Стена өткөндөн кийин электромонтаж болот. Электромонтаждын үстүнө штукатурка берилет. Анан үстүнө 2 слой ак шпаклевка берилет да. Ошон үчүн актуал болуп калат. Анда эмес, урматтуу мекендештер, white box эмне десеңиздер, интернетке деле жаза койсоңуздар, аябай көп маалымат табасыздар. Анда эмесе биз Бишкек шаарында турабыз. Кайсы райондорго сала алабыз, ушуну баса-баса айта кетейин. Биз Кара Балтадан баштап, бул Ысык көлдү тегеретесинен да Караколго чейин. Кара Балтадан Караколго чейин эгерде жериңиздер болсо, биз үй салып бере алабыз. Анан башка райондорго, ошол Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарынга биз азырынча жете элекпиз. Жакын арада буюрса Таласка барабыз деген ниетибиз бар, бирок ал жака да жете элекпиз да. Ушул мен айткан Кара Балтадан Караколго чейин жериңиз болсо, кызыл китебиңиз болсо, первоначальный взносуңуз болсо, анан ай сайын силерди кыйнабай төлөй алам десеңиздер, анда ушул көрсөтүлгөн WhatsApp номерлерге кайрылыңыздар. Биздин офисибиз Бишкек шаарында, бизнес-центр Аврорада. Ушул жака келип консультация алсаңыздар болот. Бул WhatsApp аркылуу дагы консультация алсаңыздар болот. Мен жөнүндө информация карайм десеңиздер, менин атым Чыңгыз Исмаилов. Интернеттен, Google'дан, YouTube'дан, Instagram'дан мен жөнүндө маалымат тапсаңыздар болот. Бардыгыңыздарга бекемден соолук каалайм. Эгер ушул видео жаккан болсо, туугандарым, досторум дагы көрсүн десеңиздер, анда лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Жолукканга чейин.